Жөнгө Шинжаң Кашкардын кышкы күнүрү мурдагыдай жылуу. Көчө толгон бардык жерден табылчу анарлар күн нурунан дагы көзгө оңой чалдыгып турат. Анарлар катар-катар тизилген болот. Жылтыраган кызылдыгы кишилердин назарын оңой бурат. Анар бул жерде мөмөлө эмес, ою чүйүү ары белги. Ошондой эле кол жеткиргели боло турган таттуулуктун элеси. Кашкардын анар журту деген даңкы бар. Ошондуктан Кашкарга келгенде жаңыдан сыгылган анар ширнесин сөзсүз татып көрүү керек. Мен азыр издеп көрөйүн. Анар ширне жаймасынын алдында татаал деле аңгеме жок. Тек гана катарынан тизилген кызыл мөмө анардан бир стакан сыгып эле ичүүгө боло турган таттуу даам бар. Ушундай жөнөкөй ары кубанычтуу. Келгиле, жаңы анар ширнеси бар. Суу кошулбаган таза анар ширнеси. Азыр эле сыгылган. Келгиле. Амансызбы? Булардын бардыгы азыр эле сыгылганбы? Ооба, бардыгы азыр эле сыгылган. Эч нерсе кошулбаган, таза. Эч нерсе кошподуңарбы? Шекер да, суу да кошулбаган. Бир аздан кийин сизге бир стакан сыгып берейин. Татып көрүңүз. Жарайт. Жарайт. Бир стакан бериңиз. Сатуучу менен кардарлар арасындагы байланыш жөнөкөй ары тике болот. Акчаны сунуп, стаканды алып, 4-5 ууртап эле ичип болуп, оозун арчып, өз жолуна түшүү. Бул көчөдөгү эң тез бүтүүчү таттуу соода. Даамы таттуубу? Өтө таттуу. Келиңиз, татып көрүңүз. Жарайт. Даамы кандай экен? Таттуу экен. Эмне деген даамдуу? Кычкыл ары таттуу экен. Мына бул таттуусу, тигил болсо кычкылы. Таттуу жана кычкыл эки даамды кандай кишилер жактырып ичишет? Жашангандар демейде кычкыл даамдуусун жактырып ичишет. Жаштар таттуусун жактырып ичишет. Кычкыл даамдуусунун азыктык курамы бир кыйла мол. Кашкардын анары эмне үчүн ушундай даамдуу? Кашкардын анар журту деген аты бар. Кашкардын климаты кургак, температура айырмасы чоң, күн нуру жетерлик түшөт. Ушул себептен анар дарагынын жетилүүсүнө өтө ылайык келет экен да. Ооба. Бул жаптууну кандай иштетет? Бул кол менен ширне сыгуучу жаптуу. Мен сынап көрсөм болобу? Болот. Болобу? Албетте болот. Муну кандай иштетет? Келиңиз, алды менен бул колгапты тагыныңыз. Макул, даярданып бүттүм. Бул башын кесип салып, тетирисинен коюп, андан соң акырын төмөнгө басат экен да. Муну басууга күч кетет экен. Болот, алды менен колуңузду бул жерге коюңуз. Ушундай. Туура болду. Кандай экен? Киши чарчайт экен. Бул кызматыңар оңой эмес экен. Жогору илим техника доорунда эл ушул нерсени сөзсүз иштетүү керекпи? Эмне үчүн машинада сыкпайсыңар? Машина менен колдо сыккандын айырмасы зор. Кишилердин көбү колдо сыкканды жактырат. Электр менен сыккычтын басымы өтө зор, ачуу даамды пайда кылып коет. Жүйөсү бар экен. Дагы эле колдо сыккан жакшы экен да. Дурус, колдо сыккан анар ширнеси даамдуу болот. Сизге бир стакан куяйын, өзүм сыккандан. Келиңиз, Кашкардагы эң жакшы анар ширнесин чогуу ичели. Кышта күнгө кактанып, жайда салкын жер издеп, мейли кайсыл кез болсун, анар ширнесин сатуучу жерде бир стакан ичүү кудум кашкарлыктардын калыптанган, бирок жазылбаган каада салты сыяктуу экен. Кашкарда кыш мезгилинде ушундай жаңы анарлар кайдан келет? Анар бышкан кезде салкын жерде сактайбыз. Кампанын ичинеби? Туура айттыңыз. Ушундай жашаан сактоонун сыры ушундай экен да. Муздатуу чынжыры көп, ары температураны тизгиндей ала турган доордо кашкарлыктар эң жөнөкөй кумдуу топурак менен анарды мезгил аттатып жашаан сактай алыптыр. Бул кабат кум мөмөгө кудум аба өткөрүп, ары температурасын сактай ала турган жуурканды жаап койгонго окшош. Анарлардын бузулбай, экинчи жылы жаз мезгилине чейин сак туруусуна өбөлгө түзүптүр. Кашкардын анар журту деп аталуусу бекеринен эмес экен. Анарды Кашкардын бардык жеринен көрүүгө болот. Анархан, Анаргүл деген бул эки ат кашкарлык кыздарда көп кезигет. Жергилик тилде кудум Анаргүлүндөй кооз деген мааниде. Шаарга көрк кочкон Анаргүлүнө урмат. Бери кел, бул менин кызым. Аты Анархан. Анар деген мааниде.
Артына хан дегенди кошсо, анары хан болот. Кыздардын аты. Кыздын аты экен да, амансыңбы? Сен да анарды жактырасыңбы? Ооба. Кел огой, сен да бир стакан ичип ал. Көчөнүн башынан үйлөргө чейин анардын ролу өзгөрүп, даамдуу анар боткосунданга сүртүп, айранга аралаштырып жеп, суусунду кандыруудан чогуу баш кошуудагы даамдуу таамга айланган. Кечкирип байыркы шаардагы зычуу суу ташкыны чегингенде басаңдады. Бирок бир канча анар сатуучу жайманын чырагы эң соңуна чейин жарып турду. Бул чырак астындагы кызыл түс байыркы шаар кечиндеги эң жарык белгилердин бирине айланды. Ал балким байыркан кемеге өкүлдүк кыла албоосу мүмкүн. Тек гана ошол таттуу жашоо даамын көрсөтүүдө. Бул жер ар убакыт жарык.